Көкбел айылынын тургундары менен Ош милициясынын жолугушуусунда элдин талабы бирөө гана болду. Буга чейин аталган айыл аймагына жакын жайгашкан Кара Суу районунун Папан айылындагы мал базардан кармалган мал уурулукка шектүүнү эл өзү кармап милицияга өткөрүп берген. Бирок көп узабай эле ал эркиндикке чыгып кайра кылмыш ишин улантып жүргөн жеринен айлыкта кармалышкан. Кылмышка шектүүнү күч түзүмдөрү эмне себептен бошотуп жибергенин себебин сурашты. Көкбелден уруу чыгат, участковый иштен кетет. Мурун курулар кармалганда дагы неме болду. Уруу чыгыптыр, миш кармал тур болгон барабар анан кийин участковыйлар шап башка айлык көтөрүп мында фото жок болуп кетти да. Мисалы ана кече былтыр кышта дагы кармалды, ол деле акталып кетти. Эч бир жыйынтык болбой атат да. Сотко барып атса, биз кармасак, сотко жеткизсе, сотко биз акыл жок деп кетишкен. Мына азыр айткан боюнча бизде пробация болду. Канча мал кеткен ошого иш боюнча? Бул иш боюнча Папан айыл тургу жылкы, сиз айтып кеткен азыркы жылкы боюнча жылкыны алып, ээсине кайтарып төлөп бериптир. Бүгүнкү күндө сот тарабынан пробацияда 1 жылдык мөөнөтүн алып, ачыкка кесилип калды анда жеткен да. Милиция кылмышка шектүү кармалганын жана тергөө иштери ошол күнү эле башталганын билдирди. Ага сот баш коргоо чарасын карап 2 айга камакка алгандыгын кошумчалады. Ал эми калган бет ачыл эле кылмыштар азыр каралып жатканын айтты. Нарыңыз жазылып, катталган тергөө кызматына. Сен эмне албагайдың башына жазып барган? Мен тергөөгө киргизип, тергөөчү менен кошо чыгып, окуя болгон жерде кароо жүргүзүп туруп, ошонун негизинде автомат катталган кылмышка шектүү болуп 1 жарым кармалып бүгүнкү күндө жазасын алып отурат элек. Элдин үнүн уккан Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы айылдыктарга бир канча сунуш берип, кылмыштын санын кыскартууга элеттиктерден көмөк сурады. Ал эми буга чейин алардын мал уурулук боюнча жазган арыздарын албай койгон жетекчиге жана жеринде иш алып бара албай жаткан аймактык тескөөчүгө карата ички тергөө иштери башталганын айтып, юридикалык баа берилерин кошумчалады. Жерге мен азыр группа түзгөнмүн. Ал жерден кылмышлыктөө бөлүмүнүн башчысы, сотто, ичкиликтөрдөн түзүлгөн, 2 күндөн бери иштеп атышат. Бунун жыйынтыгы 3 күн болгондон эгерде болсо ушу начальник работа сизге бул киши Мал уурулуктун кескин өсүшү айылдыктарды тынчсыздандырууда, анткени ар бир үйдөн эле мал жоголуп, элеттиктер аарга таппай милициядан үмүтүн үзүп, акыры бийликке кайрылуу жолдошконун айтышты. Жыйындын жыйынтыгында Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы жаңы жылдан кийин аталган айылда күчөтүлгөн тартипте иш алып барарын убадалап, жеке көзөмөлгө аларын билдирди. Будан кийин ушу эл менен чогуу иштеп, биз өзүбүз сунуш бердик. Себеби бул жерден көп эле кеткен малдар жайыттан кетип атат. Жайыттан кетип өздөрү эле мойнуна алып атат. Малды бүгүн айдап коюп, ушу жумалап 10 күндөп барып малды карайбыз депчи. Эгер будан биз айттык, баягы элдин шарты жоктугунан байланыштуу айына 800 000 сомдон бадага беришпейт экен малды. Ал жагы бол азыр жакшы түшүндүрдүк. Будан кийин айыл өкмөтү менен биздин аймак тескерүүчү чогуу ушу бирдикте дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, мына азыркы тоодогу малдарды айдап түшөбүз деп атышат чогуу. Ушу эми жылдан баштап ушу ишти күчөтөбүз деп сөз берип кеттик. Ар квартал сайын мен өзүм эле аки менен чогуу келип, элге түшүндүрүү иштеринен эмне жыйынтык берди, ошону текшерип кетебиз дедик. Айылдыктардын маселесин жеринде карап чечип берүүчү айыл өкмөт 1 айдан ашуун убакыт иш ордунда болбогондугунан улам элеттиктер нааразычылык акцияга чыгып, үнүн өлкө башчыга жеткирүүгө аргасыз болуп жатышканын айтышкан эле. Бирок президенттин октябрь айында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жетекчилеринин республикалык кеңешмесинде айыл өкмөттүн деңгээлинде чечилчү маселе өлкө башчыга чейин жетсе, анда чара көрөрүн эскерткен болчу. Айжаңыл Турду Маматова, Нурбол Талантбек уулу, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.